Салам достор, каналыма кош келиңиздер. Бүгүн бизде аябагандай назик салаттардын бири, аты дагы назик деп аталат. Алгач тооктун төшеттерин маринадтап алыш керек. Бул жерде 350-400 граммдай тооктун этине 1 чай кашык туз, 1 чай кашык кызыл таттуу калемпир, жарым чай кашыктай кургатылган сарымсак, бир аз кашыктын учуна кара мурч, өсүмдүк майы 2 аш кашык жана 2 аш кашык соя соусунан кошобуз. Кааласаңыз зернистая горчица дегенден 1 чай кашык кошуп койсоңуз болот. Эгер кыргызча аталышын билсеңиз, мага комментарийге жазып койсоңуз абдан ыраазы болмокчумун. Бардыгын жакшылап аралаштырабыз дагы 30-40 мүнөттөй тыныктырып коебуз, маринад жакшылап сиңгенче. Эми маринадталган 2 кесим тооктун төшетин 2-3 жеринен тилип, фольгага салып, экөөнү өз-өзүнчө ороп салабыз. Жана ошондой эле 4-5 картошканы таза жууп, фольгага ороп, тооктун эттери менен чогуу бышырып алсак болот. Духовканы алдын ала ысытып, 200 градуста 30-35 мүнөттөй бышырып алабыз. Этти, картошканы жана ошондой эле 7-8 даана жумуртканы сууга бышырып, муздатып даярдап алдык. Ал эми бир пиязды майда турап 15 мүнөттөй маринадтап койсок, пияздын ачуу даамын кетиргенге жардам берет. Маринад үчүн пиязга жарым чай кашык туз кошобуз, жарым чай кашык кумшекер жана 1 стакан кайнаган сууну куюп, 6 же 9% кычкылдан 1 чай кашык кошобуз дагы 15 мүнөт тыныктырып коебуз. Эми салатыбызды чогулта берсек болот. Мен бүгүн мына ушундай тоголок шакекченин ичине чогултам. Алгач картошканы салабыз, сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Картошканын үстүн бир аз баскылап, жакшылап майонез менен майлайбыз дагы. Кийинки катмарына маринадталган пиязды салабыз. Пияздын суусун төгүп, жука кылып себелеп чыгабыз. Албетте татымыңызга жараша, кааласаңыз пиязды кошпой деле койсоңуз болот. Андан кийин майда туралган тооктун этин салабыз. Тооктун этине дагы майонезден жакшылап майлайбыз. Кийинки катмарына жумуртканы салабыз. Жумуртканы дагы майда сүргүчтөн өткөрүп алабыз. Жумуртка дагы кургак болгондуктан майонезден жакшылап майлап алабыз. Андан кийин майда сүргүчтөн өткөн сырды себелеп чыгабыз. Ал эми эң үстүнкү катмарына пекин капустасынын жумшак жалбырактарын майда турап себелеп чыгабыз дагы. Салат бир аз өзүн кармагандан кийин 10-15 мүнөттөн кийин шакекчени чыгарып алсак болот. Достор, мына ушинтип биздин назик салатыбыз дагы даяр болду. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр, аябагандай даамдуу болот. Ал эми менин видеом жакса, лайк басып, комментарий калтырганды унутпаңыздар. Каналыма катталып койсоңуз дагы абдан ыраазы болмокчумун. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Кийинки видеодон көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.